Инстаграмдагы баракчамдан мен азыр мотивациям жок эч бир нерсе кылганга, келечегим кандай болот, багытымды да унутуп калдым окшойт. Өзгөчө декреттик өргүдө отургандан бери такыр эч бир нерсеге көңүлүм жок деген каттар аябай көп келет да. Анан мен жакындан таанышып, анан терапиядан өткөзбөгөндөн кийин кандай абалда чындап кандай адам биле албайм да. Анан эң оңою йога жасап көрдүңүзбү деп сунуштап койчумун да. Себеби йога убагында мага депрессиядан чыгуума 4 килограмм 300 граммдык чоң баатыр баламды өз алдынча төрөгөнгө жардам берген да. Анан йоганын менин жашоомдо орду аябай чоң да. Бир убактарда эң жакын курбум деп тамашалап айтып жүргөм. Анан ошол нерсени мен өзүмдө эле калтырбай, силерге да балким пайдалуу болот. Балким силер дагы азыр багытыңарды таба албай, эч нерсеге көңүлүңөр келбей, денеңер оор сезилип, мындай кыйналып турган убак болсоңор, эч кимге өзүңөрдү түшүндүрө албай, балким пайда табасыңар деген үмүттө бүгүнкү Дени сак мамиленин бүгүнкү чыгарылышында дал ушул йоганын клиникалык адамдын ден соолугуна, жан соолугуна тийгизген пайдалары тууралуу 9 негизги пайдасын айтып берем. Азыр акыркы убактарда доктурлар эле эмес, кадимки адамдын ден соолугуна, булчуңдарына, сөөктөрүнө, тарамыштарын оңдогонго жардам берет деп йоганы эле сунуштабастан, акыркы убактарда психологдор, психотерапевттер да йоганы кадимки жана травмаларын айыктырып аткан убактарда кошумча бир кыймыл катары активити деп коет го англисче. Ошол сыяктуу йоганы да жасоосун сунуштап, анан йогага дагы туруктуу баруусуна мындай сунуш берип, анан контролдоп кандай абалда деп сунуштап аткан убагыдан өзгөчө бул психологияда, эгер психологияны каяктан баштайм, өзүмдү каяктан изилдеп баштайм десеңер, ушул Бессель Ван дер Колктун The Body Keeps the Score же болбосо Дене баарын эстейт деген китеби бар да. Ушул китепти окусаңар, ушул китептин ичинде бул психолог өзү жанагы согуштан келген ветерандарды, согуштан келгенден кийин адамдар аябай чоң, бизде илгери контузия деп айтып койчу эле го, анын сыңары түрдүү бир травмаларды алып келишет да. Анан денеле травмасы эмес, жан дүйнөлөрү жаралып, коркунучтуу окуяларды көргөн үчүн анан адамдарды дарылап атып, анан ушу йога деген нерсени табалы, анан аларга да йога сунуштап, өзү кошо барып баштап, анан йога центрлерди ачып, борборлорду ачып, анан азыркыга чейин ушул психологдорго, психотерапевттерге йоганы кошо ала жүргүлө деп сунуштап жаткан убагыда, анан мен бүгүнкү чыгарылышта негизги 9 пайдасын бөлүп бизге гана тиешелүү мындай жөнөкөйлөштүрүлгөн, татаал эмес, жөнөкөй биз өңдүү адамдар түшүнгүдөй кылып 9га бөлүп айтып койдум. Анан кошумча суроолоруңар болсо жазсаңар, анан убакыт таап жооп бергенге аракет кылам. Эң биринчи пайдасы катары йога булчуңдардын чың жана ийкемдүү болуусуна жардам берет деп айтышат. Өзгөчө 30 жашка чыккандан кийин адамдын дени сак булчуңдары жоголот, салмагы азаят деп айтышат го. Ошол мен өзүм 32 жашка чыккандан баштап дагы өзгөчө балам эмчектен чыккандан кийин аябай арыктап баштадым. Анан балким ушул булчуңдарымдын жоголуп атканы кийинки мындан ары жашоомду улантканда дагы ден соолугума таасирин тийгизеби деп ушул нерсеге аябай көп көңүл буруп баштадым да. Анан жеген тамагыңа көңүл бурсаң, жөн эле тамакты жеп койбостон ошолор денеңе туруктуу түрдө жакшы, денеңдин баардык жагына сиңип, анан кадимки дени сак булчуңдардын көбөйүүсүнө жардамы болуубуз үчүн ушундай йога жасап турган дагы аябай пайдалуу да. Анан булчуң бул бизге жөн эле мындай бизге күч эле бере турган нерсе эмес, кийин өмүр бою бизге кубат бере турчу нерсе да. Ошон үчүн аябай маанилүү. Эгер кээде дагы мындай булчуңдарың ооруп, денең таалып аткан убактар болот го, биз булчуңду мындай эт сыяктуу эле көргөнүбүз менен ал нерсенин биздин жашообузда аткарчу функциясы аябай көп да. Ошон үчүн эгер кээде менин булчуңдарым таалып, мындай буттарым жана сандарым, колдорум, билектерим кадимкидей эти талып ооруп атканы сезилип баштайт да. Анан ошондо йога жасаганымда кадимкидей ошол нерселер да тарап кеткен да. Анан балким силер дагы булчуң оорулары менен булчуңдарыңыз чарчап мындай өзүңүздү салмактуу сезип аткан болсоңор, йога жасасаңар аябай пайда табасыңар. Анан экинчи, бул аябай маанилүү болуш керек, баарыбызга эле өзгөчө отуруп иштеген адамдарга арка оорусун жеңилдетет жана узун убак машыкканда айыктырат деп айтат. Отуруп иштегенде дагы мен кадимкидей түз болуп, жакшынакай болуп отуруп иштей албайм, көпчүлүк учурда мынтип бүкүрөйүп иштейт элем да. Анан йога жасап баштагандан бери кадимкидей канчалык бүкүрөйүп отуруп иштесем дагы туруктуу түрдө күндө жарым саат 15 мүнөт болсо да йога жасап койгондон кийин кадимкидей арка оорусунан арылып баштадым да. Өзгөчө төрөгөндөн кийин да бала көтөрүп, ага чейин курсагыңда 9 ай бала көтөрөсүң, анан кийин балаңды 2-3 жашка чейин, азыр 3 жашка чыкты биздин балабыз,
дагы деле көтөрдү берет. Жолдошум эмес, мени көтөр деп айтат да, көбүнчө энесине жакыныраак болот го бала. Анан көтөргөндө кадимкидей омурткаларым ооруйт. Анан кечинде уктарда йога жасап койгондо кадимкидей айыгып калат да. Анан көпчүлүк доктурлар дагы туруктуу түрдө йога жасаган адамдардын арка ооруларынан да арылуусуна чоң жардам берет деп айтышат. Эгер арка ооруңуз болсо, йога жасап баштасаңыз, 1 айдын, 2 айдын туруктуу жасагандан кийинки натыйжасында кадимкидей аркаңыз жеңилдеп, артка кайрылсаңыз аркаңыз качырбай калганын сезип баштайсыз да. Анан эң үчүнчүсү жүрөк ооруларынын алдын алат деп айтат. Биз негизи эле спорт менен алектенбесең, кыймылдабасаң, күндө бир канча километр баспасаң, жүрөк ооруларынын пайда болушу мүмкүн деп айтат го. Себеби азыр жеген тамактарыбыздын да көбүнчөсүндө тилекке каршы баягыдай айылдан келген сонун таза тамактар эмес, ар түрдүү кошулган боек-соёктун баарын жеп атабыз. Анан жүрөккө барып аткан кандын дагы кадимкидей белгилүү бир деңгээлде суюктугу дагы, ошо кандын деңгээли дагы жүрөккө байланып атканы дагы аябай маанилүү да. Анан жүрөккө ошол кандын толук жетип, жүрөк эле эмес, ошо мээнин ар бир кан тамырлар, мээнин ар бир клеткасына да кан туруктуу жетиши үчүн ошо спорт аябай пайдалуу деп айтышат. Өзгөчө жана чуркаганда, кадимки жана аэробика деп айтат го, кадимкидей акактатып жөн деп мындай демиңди жоготкондой спорт менен алектенгенде ошо жүрөгүң акылдаганда ошол нерсе аябай пайдалуу деп айтышат да. Анан ошончолук аэробикалык ошондой мисалы чуркагандагыдай эффект бербесе дагы йога, туруктуу жасаган йога ошол кан айланууну туруктуулаштыргандыгы үчүн жүрөк ооруларынын алдын алат деп айтат да. Бул йоганын кыймыл аракеттерин жасаганда өзүңөр деле байкайсыңар, демиңер менен дем алганыңар менен денеңерди же оор кыймылдар жасап атканда экөөнү бирге экөөнү бирге башкарып атканда кадимкидей терде анан жүрөгүңөргө күч келип атканын сезесиңер да. Ошол нерсе дагы аябай пайдалуу деп айтат да. Анан өзгөчө мисалы чуркаганда да күндө туруктуу түрдө белгилүү бир деңгээлде чуркабасаң өйдө төмөн боло берген дагы пайдасыз деп, зыян деп айтышат. Ошондуктан йога бул кадимкидей мындай бир түз бир салмактагы эффект берет да жүрөгүңүзгө. Андан кийин 4-үнчү муун ооруларын жеңилдетет. Менин муундарым аябай көп ооруйт, кичинекейимде деле буттарым ооруп эле карматып, өзгөчө күн күркүрөгөндө муун оорулары аябай ооручу да. Анан мен жаш туруп эле ошончо ооручу. Анан улгайгандарда эне аталарыбыз дагы муундарым ооруп атат, какшап атат деп айтып калышат го. Анысыңары себеби кечке кыймылдабай отурганда дагы муундар баары бир кыймыл жетпеген үчүн баары бир салмактанып ооруйт да. Ошон үчүн мисалы йога жасагандан кийин белгилүү бир убакыттан кийин жана арка оорусунан арылган сыяктуу эле муун ооруларынан да арылганыңарды байкайсыңар да. Мен өзгөчө буттарымдын муундары аябай ооручу. Анан йога жасап баштагандан бери кадимкидей жеңилдеп калам да. Анан 5-инчи тынч жана сапаттуу уйкуга жардам берет деп айтышат. Бул нерсеге мен 100% гарантия бере алам. Эгерде күндүз өзгөчө стресс болгон күндү өткөргөн болгонумда кечинде 15 мүнөт уктаарда йога жасап, анан бет башымды жууп кадимкидей даярданып алып уктаганда кадимкидей мээм сергип сонун уктайм. Себеби ошол йоганын кадимки жана медитация таасири дагы бар деп айтышат. Мисалы мен медитация жасап канча аракет кылсам да отура албай койм, себеби ар кайсысын ойлоно берет да. Мээм бир убакта дайыма толтура нерсени иштетип турат. Ошол үчүн йога жасап атканда сен баары дем алууңду контролдоп, анан оор кыймылдарды жасаганга аракет кылып атканда мээң кадимкидей ошо ар кайсы нерселерди ойлогонду токтотуп, анан ошо кыймылга, анан дем алууга эле фокус болуп калат да. Анан ошол үчүн адамды уйкунун алдында да мээсин бир сыйра тазалоо деген нерсеге аябай жардам берет дейт. Мисалы мен кечинде йога аябай чарчаган күндөрү кечинде жасаганга аракет кылам, болбосо күндүз деле качан убактым болсо бир 15-20 мүнөт йога жасап коем, YouTube'дан видео сабактарды алып. Бирок аябай чарчаган күндөрү кечкисин жасаганга аракет кылам, себеби андан ары жана коркунучтуу түштөрдү да көрбөй жакшы уктаганыма аябай жардам берет да. Анан 6-нчы энергия жана маанай көтөрөт дейт. Жана өзгөчө мотивациям жок деп айтып атышпайбы, айтып каласыңар го. Кээде дагы мисалы интернеттен, Инстаграмдан бирөөнү көрөсүң, маанайың түшүп калат, же жашооңдо түрдүү кырдаалдар болот, анан баары бир мотивацияң жок, энергияң жок, чарчагандай сезип каласың. Бирок йоганын ушундай бир жакшы касиети бар. Баардык булчуңдарыңды иштетип, мээңдин баардык жерине канды жетиштүү деңгээлде жеткизип берген үчүн, жанагы жүрөгүңдү акылдатып сонун соктургандыгы үчүн кадимкидей маанайың көтөрүлөт да. Ошол жана депрессиядан арылгысы келген адамдарды йога жасоосун сунуштайт деген нерсеси, ошо йоганын ошондой бир жакшы касиети бар.
жакшы жарым саат күнүнө туруктуу түрдө жасаганда денеңдин баардык жери иштеп, ошо жана денеңдеги оорулар дагы кетип, анан кадимкидей маанайың көтөрүлүп калат да. Мен өзүмдүн кайынсиңдим так ушул йоганы ошо депрессиядан арылганым үчүн аябай чоң жардам берди деп айтат. Өзүнүн айтып калганда тамашасы бар. Эгер маанайың жок болсо барып эле йога жаса деп. Ушундай өзүнүн касиети бар, өзүңөр жасасаңар көрөсүңөр. Йога жасап бүткөндөн кийин эле маанайыңар көтөрүлүп, аябай өзүңөр сонун сезип каласыңар да. Анан 7-чи, стресс жана депрессиядан арылуу үчүн психологдордун сунуштаган ыкмалары. Буга чейин дагы айттым, ушул жана Body Keeps the Score, ушу дене баарын эстейт деген китепте йога аябай йоганы сунуштайт да. Эгерде сиздин психологко барганга мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, азыр мен депрессияда окшойм, маанайым жок, эмне кылам, кайдан баштайм деп атсаңыз, баардык нерсени таштап эле балдарыңыз уктагандан кийин кечинде жарым саат йога жасап койсоңуз, ал үчүн сөзсүз түрдө жана кадимкидей йога жылдыздарындай кийимдин да кереги жок. Кандай абалда болсоңуз, ошондой эле кадимки эле паластын үстүнө тура калып эле YouTube'дан видеону ачып эле баягы жакшы мугалимдерди тандап алыңыз, бир канча видеону көрүп көрүңүз, кайсынысы сизге жаккан болсо, ошол мугалим менен дагы жасап атканда, мугалим менен да мындай үнү жагымдуу болгону, денеси, кыймыл аракеттери дагы сизге жагымдуу болгону аябай маанилүү да. Сизге жаккан адам менен дагы чогуу иштеген маанилүү да. Ошон үчүн тандап көрүп, анан йоганын кайсы ким менен болсо да йоганы жасап баштооңузду сунуштайм. Эгер бир мугалим жакпай калса, кийинкисин кылып көрүңүз. Бир канча жолу, балким биринчи жолу издегениңизде туура эмес мугалимге келип калсаңыз, анан сизге жакпай калган болсо, йога менен да мамилеңиз начар болуп калат да. Первое впечатление деп коет го орус тилинде, анысыңар ошонуңар бузулуп калат да. Ошон үчүн бир канча йога жасаган мугалимдердин сабактарын карап көрүп, балким тегереңизде айланаңызда йога жасап аткан адамдар болсо, алар менен да сүйлөшүп көрүп, анан сунуштары, кеп кеңештерди алсаңар болот да. Анан эң жакшысы, йога салондор бар болсо, үйүңүзгө жакын жерде жазылып коюп, жумасына 2-3 жолу барып келгениңиз дагы аябай жакшы. Өзгөчө өзүңдү алып барып бир башка бир салонго барып келип атам деген сезим дагы аябай жакшы мотивация берет да адамга. Анан 8-чи, дем алууну жакшыртат. Буга чейин дагы айтпадымбы, йога жасап атканда дем алууңду терең дем алып кайра чыгарып, анан ошону менен алектенесиң да. Мен ушул нерсе мага аябай чоң жардам берген. Себеби мен йога жасап баштаганымда 2020-жылдын башында, жана пандемиянын убагында, мен ал убакта Торонтодо иштечимин. Жолдошум экөөбүз тең ошол жерде Торонтодо иштеп атканыбызда, анан финансы дүйнөсүндө иштечимин ал убакта. Анан пандемия башталып кетип, анан эч ким жок, өлкөлөрдүн чек араларынын баары жабылды. Өзгөчө Канадада дагы, биз Канадада жашайбыз, Канадада дагы аябай чектөөлөр укмуш күчтүү болгондо, тамак аш алган дүкөндөргө да белгилүү бир сааттардын убагында эле барып, анан чыкпай калганбыз, камалып калганбыз да, мындай 4 тамдын ичинде. Анан ошол убакта аябай кыйналганымда, кесиптешимден сурагам да, ушундай депрессия болот окшойм, жалгыз калдым, туугандарыбызга да бара албайбызбы деп. Анан жакындарыбыз да каза болуп баштады, ооруп доктурга жатып башташты. Анан кадимкидей корктук да, дүйнөнүн ар жагы эмне болоорун эртеңки күн кандай болоорун да билген жокпуз да. Себеби анан ошондо кесиптешим торонтолук кел йога жасабайсыңбы, мен да жасап атам деп, ошол YouTube'дагы йога мугалиминин видеолорун мага жиберип, анан жасап баштап, анан ал экөөбүз чогуу жасап баштап, анан кесиптештерибиздин баарына жайылып, анан 1 айлык челлендж жасаганбыз. 200дөн ашык кесиптештерибиз катышып, анан биздин айлык гезитибиз чыгып турчу эле жумуштан. Ошол гезитке дагы адамдардын, кесиптештердин менталдык абалын жакшыртканга жардам берди деп бизге дагы, биз угуттуктоо жазып чыгарып, анан ушинтип аябай сонун болгондо, анан ошондон баштап мен дем алуумду контролдогонду үйрөнгөм. Андан кийин дагы кош бойлуу кезимде 2021-жылы биздин балабыз төрөлдү. Ошондон кийин бир аз өтпөй эле кош бойлуу болдум. Ошол убакта дагы анан төрөткө кантип даярданыш керек деген нерселерди ойлонуп баштаганымда, ошол жерден көпчүлүк ошо YouTube'да да аябай көп доктурлардын видеолору бар, кантип даярданыш керек, эмне кылыш керек деген жерде эң биринчи эле ошо дем алууну башкарганды үйрөн деп үйрөтүшөт да. Себеби канчалык деңгээлде туура дем алганды билсең, жана толгон убагында ооруну да башкарганды билесиң дейт. Андан сырткары балаң төрөлүп атканда, жана бала ар бир 5 мүнөт сайын, анан 1 мүнөт сайын, 2 мүнөт сайын сыяктуу жана ыйынып так төрөлөр маалда, бала чыгаар маалда өзү мындай кадимкидей түртүп басым менен чыккысы келет го. Ошол убакта ошол баланын басымы менен бирге ыйынганга ошо туура дем алган аябай керек болот да. Мен отуруп алып эле, жолдошум күлө берчү, сен эмне кылып атасың деп. Анан мен диванга отуруп эле ошондо видеолорду ачып эле, анан дем алуумдун үстүнөн иштей берет элем да. Атайын кош бойлуулар үчүн дагы, эгер кош бойлуу боло турган болсоңуз, ушул видеону көрүп атканда жеңилирээк йогалар бар. Өзгөчө жана бели оорусу үчүн, анан жанагы
аялдын жатынын ачылышына дагы жардам бере турган, жеңилдете турган жакшы өзүнчө көнүгүүлөр бар. Сөзсүз баардык көнүгүүлөрдү эмес, атайын кош бойлууларга деген көнүгүүлөрдү жасооңорду сунуштайм. Мен ошондой көнүгүүлөрдү да жасачым. Анан 2021 жылы Торонтодо балабыз төрөлгөндө 4 килограмм 300 граммдык чоң бала төрөлдү. Өзү сөөктүү чоң бала экен. Анан азыр баары бир балаң чоң болгон үчүн 35-40% кесүү жолу менен төрөө ыктымалдуулугу бар деп доктурлар аябай коркуп атышкан. Анан бирок биз таң аткыча толготуп анан биринчи төрөтүң болгон үчүн баары жатынын ачылышы көп убакыт алат экен. Кечинде саат 4-тө бардык элек. Анан эртеси күнү таңга жуук 6-да төрөлдү. Ошондо 20 мүнөттө балам төрөлүп калды да. Ошондо доктурлардын баардыгы 2 доктур, 3 медайым бар эле. Бөлмөдө 5 адам кол чабышып, анан ары жакта сырттагы кол чабылып атканда ар жактагы да медайымдар сыртта башка бөлмөлөрдөгүлөр да келе калышып, анан куттукташып ушинтишет экен да. Ошондо аябай сонун бага каалоо тилектер айтылып, башка бөлмөдөгү доктурлар да келип, анан аябай жакшы иш жасадың деп, өзүң төрөгөнүң сонун болду деп, анан мунун сыры эмнеде, сенин дем алууңду айтып атышат, ал кайсы методика деген сыяктуу суроолорду көп беришкен. Анан ошондо ушундай дем алуунун үстүнөн иштеп, йоганын үстүнөн иштеп деп айтсам, анан доктурлар жакшы турбай деп, аябай ошол нерселер чын эле иштейт турбай деген. Ошон үчүн эгер кимде ким кош бойлуу болгон болсо, кимде ким бала төрүүнү пландап жаткан болсо, алдын ала ошо йоганын өзүн кылбасаңыз да дем алуунун үстүнөн иштесеңиз аябай пайда табасыз да. Анан 9-чу эң негизгиси эле деп эсептейм мен бул нерсени, себеби жалгыздык адамды эң бактысыз кыла турчу сезимдердин бири. Анан дагы ошол арылтууну, жалгыздыктан арылуу сезимин бере турган йоганын эң 9-чу акыркы пайдасы йога жасоочулардын коомуна мүчө кылып, жалгыздык сезиминен арылууга жардам берет. Йоганы мен буга чейин айтпадым, жана пандемияда стресс болуп үйдө жалгыз калганымда кесиптештерим менен бирге йога жасап, анан өзүмдү кадимкидей бир коомго мүчө болгондой сезип, жалгыз эмес сезип, кадимкидей бир айда кадимкидей ошо депрессиянын терең түпкүрүнө кирип кетерден мурда өзүмдү коргоп калганга мүмкүнчүлүгүм болгон. Анан ушул нерсени колдонгум келип, Телеграмда мен жабык чөйрөм бар. Моралдык, эмоционалдык өнүгүүгө багытталган видеолорду жумасына бир жолу түз эфир уюштуруп, анан белгилүү психологдорду чакырып кеп кеңеш алып турабыз. Жөн эле психолог эмес деп Instagram баракчасында жазып алган эмес, дипломдуу атай адистерди, бир канча жыл тажрыйбасы бар дипломдуу адистерди чакырып кеп кеңештерди алып турабыз. Анан ошо июль айынан биз йога челлендж баштаганбыз. Анан баарыбыз йога жасап, кадимкидей бири-бирибиз менен сен йога бүгүн жасадыңбы, сен кече жасадыңбы, кандай болду, кандай сезимдер пайда берди деп, анан бири-бирибиз менен сүйлөшүп, кадимкидей бир жерге бир таандыкпыз, менин жанымда дагы адамдар бар деген сезим пайда болуп, анан жакшы бир жыйынтыкка келип атат. Азыр жаңы баракчабызга чөйрөбүзгө жаңы кошулгандар да кайрадан нөлдөн баштап эле мен деле ушул жерден эле кошула берейинчи деп, биринчи күнүм, экинчи күнүм деп йогага кошулуп атышат. Эгер сиз кызыгабыз десеңиз, мен өзүм жалгыз эле йога жасабайм, жанымда мен сымал жигердүү адамдар болсо, чогуу жасайт элем десеңиз, төмөндө шилтемени калтырып коем. Биздин Телеграмда жабык чөйрөгө келиңиз. Анан йога эле жасабастан август айында дагы жакшы бир чоң демилге баштап атабыз. Адамдын өзүн өзүнүн багытын табуу, мен кандай адаммын, жашоодон эмне каалайм деген нерселерди өзүнө аныктап алуусуна бир жардам бере тургандай бир демилгелерди да баштап атабыз. Йога бул баракчабыздын ичинде бир эле гана бөлүгү. Ошол, эгер кааласаңыз келиңиз, биздин чөйрөбүзгө, арабызга кошуп алып, анан сиз менен кошо дагы өнүгүп өсөбүз деген үмүтүбүз бар. Анан бул видеодо 9 негизги йоганын пайдасын, клиникалык пайдасын айтып бердим. Кимде ким азыр баштагым келип атат десеңиз, баштаңыз. Бул мен өзүмдү депрессиядан чыгуума, жеңилтөрөтүмө, андан сырткары күнүмдүк стресстен арылууга, тынч уктаганга аябай чоң жардам берип атат. Себеби өзгөчө бул нерсе эне болгондон кийин аябай маанилүү экен. Балаң үчүн маанайыңдын жакшы болуусун каалайсың, себеби балаң сенде кандай энергия болсо, ошол нерсени бала сиңирип алат да. Ошон үчүн мен балам үчүн дагы мындай күндө маанайымдын жакшы болуп, деним сак болуусуна аябай кам көргөнгө аракет кылам. Анан бул нерсеге йоганын салымы аябай чоң. Азыр бүгүн эмнелер сүйлөштүк, шатыратып пат-паттан айтып берейин, балким жазып алам десеңер. Йоганын негизги 9 клиникалык пайдасы: биринчи, булчуңдардын чың жана ийкемдүү болуусуна жардам берет. Экинчи, арка оорусун жеңилдетет жана узун убак машыкканда айыктырат. Үчүнчү, жүрөк ооруларын алдын алат. Төртүнчү, муун ооруларын жеңилдетет. Бешинчи, тынч жана сапаттуу уйкуга жардам берет. Алтынчы, энергия жана маанай көтөрөт. Жетинчи, стресс жана депрессиядан арылуу үчүн психологдордун сунуштаган ыкмалары. Сегизинчи, дем алууну жакшыртат.
9 жана бул негизгиси йога жасоочулардын коомуна мүчө кылып жалгыздык сезиминен арылууга жардам берет. Бүгүнкү видеобуздан пайда таптыңар деген үмүттөбүз. Дагы моралдык, эмоционалдык өнүгүү жана ошол менен бирге финансылык сабаттуулук деген темаларга кызыга турган болсоңуз, биздин Дени Сак Мамиле каналыбызга жазылыңыз. Жакындарыңыз менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Кайрадан көрүшкөнчө чоң рахмат.